Assalamu alaikum urmattуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу KG Press каналынын күйөрмандары, амансыздарбы? Биз бүгүн 3-март күнү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүнкү күндөгү унаа базардагы 3-чыгарылышты баштайбыз. Бул чыгарылышта сиздер унаалардын баасы менен таанышасыздар. Андыктан эгерде унаа сатып алам деген болсоңуздар, шашылып ушул чыгарылышты көрүүгө шашылыңыздар. Унаа базарда унаалардын баасы арзандап калды, андыктан назар салып көрүп туруңуздар. Бул көк түстөгү семерка 2107 2009 жылы чыгарылган 1.6 объем 100 000 сом дейт. Ээсинин телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Семерка жакшы каралыптыр. Бул 2000 жылы чыгарылган Honda Step RF1. Объему 2. Ээсинин телефон номерлери. RF1'дин баасы 330 000 сом. Бул кара түстөгү семерка 07 2011 жылы чыгарылган 1.6 объем. Ээсинин телефон номерлери. Унаанын баасы 120 000 сом. Кара түстөгү семерка. Кара түс өзү 07-лерди ачат да. Паракторуна юбкаларды коюп коюптур, карниздерди. Бул Honda Odyssey 96 жылы чыгарылган 2 объем. Ээсинин телефон номерлери. Унааны 160 000 сом деп атат. Odyssey'ди издеген биздин күйөрмандарыбыз көп. Андыктан ээсинин телефон номерлерине чалыңыздар. Бул ак түстөгү Honda Odyssey 2. Биздин күйөрмандарыбыз көпчүлүк издеп атышат. Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз издегендиктен мына ушул катарынан минивен унааларын тартып атабыз. Odyssey менен эстима үлгүсүндөгү унаалар. Бул Odyssey 2 2002 жылы чыгарылган 2-3 объем. Ээсинин телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Баасыны 270 000 сом кеми бар дейт. Титан дискаларды коюп коюптур. Түсү белый жемчуг экен, а? Белый жемчуг. Состояниясы идеал дейт. Кичине кымбатыраак жүрөт. Бул унааны сатып алып, канча айдап болсо дагы кайра сатуу оңой. Белый жемчуг түстөгү унаа. Бул серебристый түстөгү эстима үлгүсүндөгү унаа. 2002 жылы чыгарылган 2-4 объем. Жакшы жайы газ бензин экен. Унаанын баасыны $5200 деп турат. Ээсинин телефон номерлери 773 менен 28 61 86 550 менен 44 98 97 телефон номерлерине чалып ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы $5200, объему 2-4, чыгарылган жылы 2002. Үстүндө багажниги бар экен. Дагы бир серебристый түстөгү арзан болгон Honda Odyssey унаасы. Бул унаа 99 жылы чыгарылган 2-3 объем. Ээсинин телефон номерлери. Odyssey'дин баасы 160 000 сом. Мотор май жебейт дейт. Мына моторду дагы бир көрүп коюңуздар. Аккумулятору жаңы окшойт. Баасы 160 000 сом дейт. Бамперди эле бир катар 2000-3000 сомго идеальный кылып ремонт кылып алса, унаанын калган жагы таза экен. Унаанын ички абалындагы бир катар көрүп коюңуздар анда. Сиденьяларында ак түстөгү зимний чехолдорду салып коюптур. Унаанын ички абалы таза. Канча километр жүргөн? 500 000 километр жүрүптүр. 300 000? 300 000 экен. Мотор май жебейт дейт. Мотору менен коробкасына жооп берет дейт. Дагы бир Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа.
Bul una 2000-жылы чыгарылган 2-3 объем бензин дейт. Ээсинин телефон номерлерин көрүп коюңуздар. Серебристый түстө. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолук. Иштериңиз болуп атабы? Жакшы. Адисе 2 үй бул? Адисе 2. Баасы канча? Басы 250 деп атам. 250 миң сом. Канча километр жүргөн? 297 миң километр Почти жүрүптүр. 300 миң, да? 300 миңге жакын жүрүптүр. 300 миңди унаанын жаңы ээси 300 миң километрге жеткирет. Honda Odyssey 2. Бул ак түстөгү дагы бир Honda Odyssey 2 үлгүсүндөгү унаа. 2001-жылы чыгарылган, объему 2-3. Ээсинин телефон номерлерин жазып калыңыздар. Обмен дагы бар экен. Ак түстө. Простой дискаларды коюптур. Жумшагыраак болот унаа. Баасы канча баасы? 250 миң сом. Кеми барбы? Кеми бар экен. Кайсы үлгүдөгү унааларга алмаштырасыз? Өздері біліп чыға береді ғой, мен тартпай Өздөрүнүн унаалары болсо сунуштай берсин, а? Эгерде унааңыз болсо, мына ушул унааны алгыңыз келсе, анда өз унааңызды сунуштап көрсөңүз болот. Бул 2004-жылы чыгарылган Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаа, серебристый түстө. Жапалак унаа базарында турат. 2-4 объем. Баасы договорный дейт. Ээсинин телефон номерлерине чалып баасыны билип алсаңыздар болот. Биздин көрмандар Ipsum үлгүсүндөгү унааны тартып койчу деп сурангандыгы үчүн тартып жатам. Ээсини эч эле таппай койдум. Эгерде сиздер ушул унааны алам десеңиздер, ээсине чалып, телефон номерлери чалып, баасын билип алсаңыздар болот. Унаанын ички абалы жакшы. Правый руль, автомат коробка. Ого! Унааны таза караптыр. Бул Hyundai Galloper үлгүсүндөгү унаа, жолтан да бас, Jeep. Бул унаа менен любой каалаган жериңизге жетсеңиз болот. 96-жылы чыгарылган 2.5 объем. Ээсинин телефон номерлерин жазып калыңыздар. Плита моторбу? Кандай бул? Простой эле мотор, а? Простой эле мотор экен. Ого, бул. Геликте эле го бул, а, көрүнүшү, а? Геликтен дагы чоң көрүнөт экен бул. Спорт. Канча километр жүргөн? Машинаны ачың ага. Салонду тартайын. Yok, bismillah. Oh. Ana, машина таза экен, Левый руль. Механика. Лобовой кичине трещина кетиптир, атак машинаны таза караптыр. Чырс экен. Четыре вуды дейт, ба? Запасной дөңгөлөктөрүн дагы коюп коюптур. Артынан көрүп коюңуздар унааны. Бул 4 вд, а? 4 вд экен. Любой жерден кетет экен да, алайку. Зардалыга дагы кете берет бул унаа. 2.5 объем 4 вд. Баасы канча баасы? Договорный. Баасын айтпасаңыз болбойт. Бул унаанын баасы 200 миң сом, кеми бар дейт. Обмен жокпу? Жок. Обмен жок экен. Бул жипке 200 миң сом сурап атат. Бул кара түстөгү Hyundai Starex үлгүсүндөгү унаа. 99-жылы чыгарылган. 2-4 объем. Ээсинин телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. 552 88 2152 554 69 69 41. Телефон номерлерине чалсаңыздар болот. Hyundai Starex. Баасы канча баасы? 220 миң сом дейт. Өтө кымбат айткан жок. Бул унааны биздин көрмандарыбыз издеп жатышат. Андыктан мен сиздерге бүгүнкү күндүн унаа базардагы Starex'тердин баарыны тартып чыгарууну
Hareket kılam. Bu Audi 189 yılı çıkarılgan Perekhotka. Объемы 2-3. E'sinin telefon nomerlerine çalsanızlar bolot. Telefon nomerler 779 menen 14 06 66. Bağısı kaça? 100 ming so'm. Süpere özdeydi. Abmen barбы? Бар. Abmen bar eken. Егерде өзүңүздүн унааңыз болсо, мына ушул Audi 100 легендарлуу унаага алмаштырам десеңиз, өлбөс унаа, сынбас унаа, көп чыдай турган унаа бул. Audi 100 биздин аталарыбыз минип жүргөн бул унааны. Өзүңүздүн унааңызды сунуштап көрсөңүз болот. Баасын ээси айтып койду, баалашабыз дейт, сүйлөшөбүз дейт. Бул Toyota Avensis үлгүсүндөгү универсал унаа. Бул багажы кенен, жумшак унаа болуп саналат. 2002 жылы чыгарылган, объемы 2, ээсинин телефон номерлерин жазып калыңыздар. Левый руль. Механикабы же автоматпы? Механика экен. Механика. Toyota Avensis. Баасы канча баасы? 260 миң сом. Ээсинин телефон номерине чалыңыздар. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, биз бул чыгарылышта Жапалак унаа базарындагы унаалардын баасы менен тааныштык. Колдон келишинче сиздер издеген унааларды тартып чыгаруунун аракетиндебиз. Эгерде биздин чыгарылыш сиздерге жаккан болсо, класс басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен, тууганыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Унаалар бүгүнкү күндө арзандай баштады. Эгерде унаа алууну кааласаңыз, быйылкы жылдын эсебинен унаа айдагыңыз келсе, анда шашылыңыз, аракетиңизди көрсөңүз болот. Биздин чыгарылыш жакса, класс басыңыз, комментарий жазыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биз менен бирге болуп туруңуз. Кийинки чыгарылыштарда дагы сиздерге жагымдуу маалыматтарды бергенди аракет кылабыз.